Так что давай башыңды ортпай 8-го чыгып кеткениң. Экөөбүз кырылыштырбай. Налоговыйга жаловаться этесиң, майка жаловаться этесиң, эте бер. Но 8 числа как положено кеткениң. Орусияда мобилизация башталгандан бери Кыргызстанга орус жарандары агылып келип, Борбор калаада батир көйгөй жаралды. Тактап айтканда, азыр жашап жаткан тургундарды батир ээлери чыгарып салып, кымбатыраак баада орусиялыктарга бере башташты. Натыйжада жаш балдары жана кары картаңдары менен көчөдө калгандар көп кездешүүдө. Бул маселени ким чечиши керек жана көзөмөлгө ким алышы керек? Негизи эле чечиле турган маселеби алдыда сөз кылабыз. Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш башталгандан бери Борбор Азия мамлекеттери орусиялыктардын миграциясынын экинчи толкунун кабыл алууда. Алгачкысы батыштын Орусияга карата санкцияларынан улам болсо, бул жолу 21 сентябрда башталган жарым-жартылай мобилизацияга байланыштуу. Орус жарандары үчүн эң негизги багыт чектешип турган Казакстан мамлекети болгону менен ал жактан транзит аркылуу Кыргызстанга жана Өзбекстанга өткөндөр көп болууда. Жыл башынан бери Кыргызстанга кирген орус жарандарынын саны 184 миңди түздү. Бул маалыматты Санариптик өнүктүрүү министрлиги тараткан. Дагы да токтой элек миграциялык агымдан улам батирлердин баасы 3-4 эсеге чейин, кеминде 2 эсеге көтөрүлгөнү айтылып жатат. Мында кырдаалда мамлекеттик салык кызматы жарандарды салык төлөбөй батир үйлөрүн ижарага бергендер тууралуу маалымат берип тургула деп өтүнүү менен чектелди. Мамлекеттик салык кызматы мыйзамга ылайык биз ошол ижарага берген ошол бааларды көзөмөлгө албайбыз. Аны жөнгө салбайбыз. Эң негизгиси мамлекеттик салык кызматынын милдети бул ошол эгер жарандар болобу, ишкерлер болобу, экономикалык ишмердүүлүк менен алектенсе, алар тийиштүү салыктарын өз убагында жана туура төлөө тууралуу биз контролдоону эң негизги биздин милдет. Ижарага берилген факт аныкталса гана. Анткени бизде да бир көйгөй бар. Ошол эле ижарага бергендер жана ижарага алгандар ортолорунда мындай айтканда келишим жок. Ар бир мындай айтканда өз ара байланыштар ар бир ушундо келишим негизинде түзүлүш керек. Мындай айтканда булар ооз эки эле келишим түзүп коюп эле акчаларын алышып, бирок салыктарын төлөбөй ушундайлар фактылар бар. Алар бизди аныктап, акыркы жылдарда эле жакшы эле аныктап жүрөбүз, бирок андан да ойлойбуз, андан да көптөр болуш керек. Журналист Мээрим Ташыбекова 11-Кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирди ижарага алып жашайт. Буга чейин азыркы батир ээсинин Түштүк 2 районундагы башка батиринде акчасын кечиктирбей төлөп жашап келген. Азырда айына 15 миң сомдон төлөп жашап жаткан кезде үй ээси чыгып кетүүнү талап кылууда. Иниме чалып, ошо иним менен сүйлөшчү да, адатта ошо иним менен мамиле түзчү. Ага чалып алып бир нерсе талап кылыптыр. Макул, мен эжем алып келип төлөп койсун десе эле, жок, төлөбөй эле койсун деп эле өзүнөн өзү уруш баштаптыр. Анан эмне десе, чыккыла, мен деген орустарды киргизем деп айтыптыр. Андан кийин айттык, эже, ошо орустарды киргизип турган акчаңызга мен өзүм сыр колуп аттым эле, көчкүм деле келбей атат. Ошо орустарга төлөп берген акчаны биз деле төлөп берели. Мейли биз эле кала берели десек, анын 22 миң деген биринчи. Андан кийин эле жок 30 миң деп калды. Анан биз бир туугандарыбыз менен кеңешип, макул эме ушинтип көчүп чонуп анан бирөөнү жаман жакшы айтышпайлы, ушул жерде кала берели мейли деп 30 миң мейли төлөп берели дедик. Бирок ошо Фейсбукта жанагындай ажиотаж болуп, жана элдин баары каргап-шилеп баштаганда уялды окшойт, орустарга берем дебей калыптыр. Мен бир туугандарым көчүп келет, ошолорго берем деп калып эле башкача сүйлөп калыптыр. Ушундай ызы-чуу башталганда эле монополияга каршы агенттигине кайрылдым. Алар биринчи айтышты, биз бул маселени карай албайт экенбиз, салык кызматына кайрылгыла деп. Макул деп салык кызматына дагы арыз жазып койдук. Аларга ошол 2 квартира боюнча тең маалыматты бердик. Андан тышкары ошо антимонополный дагы ушундай ажиотаж болуп баштаганда алар дагы айтышты, бизге да арыз жазып койгула деп. Аларга да арыз жазып койдук. Эми азыр минтип атышпай, жана договор түзбөй койгон, өздөрү күнөөлүү деп. Бирок ал договордо деле бизди квартира алуучунун кызыкчылыгы, кардардын кызыкчылыгы каралган эмес. Алар өзлөрүнүн кызыкчылыгына жараша договорду даярдап келишет дагы, квартирага суусап, аябай зар болуп турган кишилерге муга кол коесуң дейт. Ал жерде болсо биз каалаган учурда чыгарып кое алабыз деп шарт коюп коюшкан. Ошон үчүн ал жерде деле договор түзгөн күндө деле биздин кызыкчылыгыбыз корголгон эмес. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана ак ниет эмес атаандаштык бөлүмүнүн башка адеси Улан Ташматовдун айтымында
Аталган орган бааны жөнгө сала албайт. Жарандардын арыздары эки тараптуу так аныкталган келишим болгондо гана каралат. Монополия каршы жөнгө салуу кызматы келишимдин негизинде гана ошол мамилени жөнгө сала алат. Бирок азыркы учурда ошо ижарага берүүчүлөргө алуу келишим жок салбай, мындай эле ооздеки эле ачык түрдө түзүлүп атпайбы? Мындай эле сүйлөшүлүп элечи Кыргызстанда. Ошо келишим болгон учурда анын өзүнүн уйгар укуктарынын чегинде ошолор мамилеге жөнгө салынат. Мисалы үчүн келишимде ошондой бузуу жөнүндө же өзгөртүү боюнча кандайдыр бир шарттар болгон болсо, ошол шарттар аткарылбаса ижарага берүүчү аркылуу тарабынан, анда ошол керектөөчүлөр бизге кайрылып, ошол боюнча жардам сураса болот. Баа маселеси боюнча, бааны негизсиз көтөрүү боюнча монополия каршы жөнгө салуу кызматына көп кайрылышат. Бул жерде айта кетүү нерсе бул атаандаштык рыногундагы мамилелер. Бул жерде ижарага берүүчүлөр, ижарага алуучулар көп. Ошол убакта мамлекеттик түздөн түз жөнгө салуу ыйгарым укуктары монополия кызматында жок. Саясат талдоочу Игорь Шестаковдун айтымында кала тургундары бул маселеге биринчи жолу туш болгон жок. Былтыр жакынкы чыгышка жөнөгөн Индия менен Пакистандын эмгек мигранттары үчүн Кыргызстан карантин өлкөсү болуп, жергиликтүү тургундарды батирлерден чыгарып салган учурлар көп кездешкен. Ал эми бул жолу ошол эле көрүнүш масштабтуураак кайталанууда. Бул көйгөйдү чечүүнүн үлгүсүн Европа мамлекеттеринен алып, эки тараптуу келишим деталдуу түзүлүшү керек. Знаете, мы хоть и говорим, что мы пытаемся построить правовое государство. Укуктук мамлекет курабыз деп айтып жатканыбыз менен ижарага байланыштуу бул кырдаал мага көл жээгин эстетип жатат. Каякка кааласа жатып алып, кааласа алдуу күчтүүсү алсыздык кууп жиберген көрүнүштөрдөй. Менимче бул суроо жөнөкөй эле Бишкек мэриясынын деңгээлинде чечилет. Анткени бизде ижарага батир алыш үчүн элдин баардыгы агылган көп деле шаар жок да. Демек бул жагдайда тургундардын жарандык демилгеси көп да аныктайт. Жогорку кеңеште бул тема бир эмес бир нече жолу көтөрүлгөнүн көрдүм. Бишкекте жашагандар өз депутатын таап, бул маселени мыйзам чыгаруу демилгеси аркылуу чечиши керек. Антпесе бул кырдаал ошол эле бийлик үчүн бир топ оор укуктук жыйынтыкка алып келиши ыктымал. Болгону консенсус таап, оңой эле чечип коюуга мүмкүн. Мен ижарага батир алып жашагандар көп болгон Израилди мисал катары айта алам. Ал жакта эки тараптуу келишим иштейт. Бирок бир эле ушул өлкө дебейм. Европадагы андан сырткары Чехия, Германияны карап, алардын тажрыйбасын бул жакта колдонууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ничего сложного на самом деле нет. Атын атагысы келбеген мугалим айым Бишкектин түштүк 2 районунда бир бөлмөлүү батирди ижарага алып, бир жылдан бери айына 16 000 сом төлөп жашап келчү. Ижарага берүүчү менен түзүлгөн келишими 8 сентябрда аягына чыгып, аны узартабыз деген ойдо болгон. Октябрдын 8-inde кийинки айга төлөгөндө келишимди андан ары узартабыз деп. Анан азыркы абал ушундай болуп калды да, такыр ижаралардын баары баасы асмандап кетти. Анан үйдүн ээси быйыл үйүмдү сатам деп чыкты жакында эле. Биздин келишим боюнча эгерде келишимди буза турган болсо, бир ай мурун үйдүн ээси же болбосо ижарага алган киши бир ай мурун айтып, анан кийин ошо квартираны бошот деп айтмакпыз деп жазылган да. Бирок мага ошо бир жумага жетпеген убакытта айтты. Батирдин ээсине башка үй таба албай турганын, баласы менен суукта чыга албай турганын айтып, дагы бир ай убакыт берүүнү өтүнгөндө макул болбостон үйдү сатышым керек деген. Ипотеканын негизинде сатып алайын деген сунушту айтса, бир бөлмөлүү батирди $45 000 баалаган. Ошондой эле Дамком барып суранганда да макул болгон эмес. Эгер ал жашайм десе, анда $450 ай сайын төлөп жашасын деди да, бир айга. Ошентип үйдүн домкомуна айттырыптыр. Анан домком болсо эми ал бир комнат үйгө андай батирге $450 деген болбойт го деп мага чалып ошентти. Анан мен эми өзүм кесибим мугалим. Эми азыр айлык көтөрүлсө деле, бирок жетпейт да, төлөй албайбыз. Азыр мен балам менен көчөдө эле калам да, каяка барып жашарымды билбейм. Өзүм мугалиммин, мен айлыгым аябай эле аз. Балам экөөбүз көчөдө эле калабыз. Lex юридикалык фирмасынын аткаруучу директору Андрей Ленин айтымында, ижарага берүүчү менен керектөөчүнүн ортосундагы мамилени жарандык кодекс жөнгө салат.
Бул мамилелердин өзүнчө детальдары Конституция, турак жай кодекси жана башка мыйзамдарда жазылган. Выселение осуществляется только по решению суда, это установлено. Батир ээси соттун чечими менен гана керектөөчүнү чыгарып сала алат. Бул тууралуу турак жай кодексинин 48-беренесинде жазылган. Бирок үй ээси сотко арыз менен кайрылып, анын батирин мыйзамсыз ээлеп, өзүн билемдик менен колдонуп жатканын айтышы мүмкүн. Мына ушундай учурда эки тарап ортосунда фактылык ижара келишими бар экенин далилдеп берүү зарылдыгы келип чыгат. Подлежит в соответствии с законодательством. Жарандык кодекстин 300-беренесинде келишимди, анда көрсөтүлгөн милдеттерди аткаруудан бир тараптуу баш тартуу жана келишим шарттарын өзгөртүүгө тыюу салынат. Шарттар бузулган учурда ага жараша тиешелүү жоопкерчиликтер да мыйзамда жазылган. Эки тараптуу келишимде ижаранын мөөнөтү көрсөтүлбөгөн учурда батир ээси 3 ай мурун керектөөчүгө чыгара турганын эскертиши керек. Тараптар ортосунда эч кандай келишим түзүлбөгөн күндө да жарандык кодекстеги 547-беренеге ылайык ижарага берүүчү 3 ай мурун чыгара турганын алдын ала айтышы керек. Единственная сейчас защита для Азыр мындай оор кырдаалга кабылган жарандар үчүн жалгыз жол бул жогорку квалификациядагы юристтерге кайрылып, өз укугун коргоо болуп эсептелет. Бирок убакыт жана каражатты коротуп, ушул жол менен маселени чечкен оңбу же жөн гана башка батир таап алган оңбу? Ошол жагында караганы туура деп ойлойм. вижу сейчас решение проблемы только. Бишкек шаардык кеңешинде Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат Дамира Жолдошалиеванын айтымында шаардык кеңеш бул маселени карабайт. Тилекке каршы бул маселе жарандык маселелерге кирет. Бишкек шаарынын кеңешинин компетенциясына кирбейт. Ошондуктан жарандар өзүнүн сот аркылуу гана өзүнүн укуктарын коргой алат. Юристтер жаңы батирге кирерден мурун ижара келишимин талап кылыш керек. Антпесе көптөгөн ыңгайсыздыктар жаралат деген кеңештерин берүүдө. Бирок дайыма эле бул келишимдер идеалдуу боло бербейт. Интернеттен көчүрүлгөн да болушу ыктымал. Ошондуктан мыкты юристтерге каратып, сапатын текшерүү менен тобокелчиликтин алдын алуу керектигин эске салышат.